Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Жылкы сүйүүчүлөр, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн Бишкектен Полша аргымагы сатууга чыкты. Бул өспүрүм тай деп айтып жатат. Бунун баары жок маалыматын, бутолдорун сиздерге анык кылып да көрсөтүп беребиз. Актылек байке жаныбар боюнча кайсы жактан келген, жашы Полшадан келген, Болот деген байкебиз алып келген. 1,5 жаш 2023-төгү тай. Мына баш десеңиздер баш. Бунун азыр бою ушул турушунда канчага барат? 1,63. Негизи азыр 1,5 жашка 1,63 бул негизи жакшы бой. Булардын эми эң астыңкысы канчага барат булардын бойлору? 1,80ге барат. Бул Полшаларды эми Бишкекте көрүп жүрөбүз. Көбүнчө эле чоң жылкылар болот. Документинде пародасы кандай деп жазылган? Документ жаңыз эмес азыр, Документи сласка менен кайсы бир пародан аргым экен да. Буттарында таза экен, Буттары мына жеңил. Полшанда кээде жеңил оорулор да болуп калат. Бунун буттарында жүн жок, өзү мындай чуркай турган эле спортивный типтеги болуп көрүнүп турат мына. Канча Полша тарсам дагы мына бул жеңил эле көрүнүп турат. Ичип жештери жакшыбы? Бул Кыргызстанда канча болду эми келгенде? 3 айдан жүз болуп калыптыр. Жаныбарына. Буйругу, тармалдары деле негизи жакшы жазыла эле экен. Жалынга кыркып коюштур. Буйругунда тармалдарына көрсөңүздөр болот. Сиз узун ошол түз жете элеңиз бул жагына. Оң жакка жете элеңиз, баскандарында байкап көрүңүздөр. Бери кайтарыңыз. Моюн десеңиздер, моюн узундуктары аябай келишкен жылк болуп турат. Эми ат сүйүүчүлөр өздөрү эле бир карап туруп эле чечим чыгарып коет. Кандай экен? Комментарийга сиздер калтырыңыздар, ой пикирлерди. Баасын кандай кыласыз? Баасы айтылабы? Баасы айтылат. Айтыңыз, баас. 12 $12,000. 12 $12,000 кеми болот. Документтерин мен сүрөтү же видеосу болсо мен видеонун аяк жагына кошуп коем. Жылкы үчүн лайктан коюп каналды колдоп коюңуздар.